Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Ilhamjon Zulinov демилге көтөрүп калктын көңүлүн өзү сыяктуу инсандарга бурууга аракет кылып келет. Социалдык тармактар аркылуу мээримдүүлөр группасын ачып, берешен адамдардын жардамын мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жиберет. Bemor insonlarni holidan xabar oladigan уже insonlar ozayib ketyapti. Мен бул группаны ачканымдын себеби азыркы убактарда оорулуу адамдарга элдин көңүлү бурулбай калган. Бул өзүмдүн да башыман өткөн. Мамлекет тарабынан жардамдар болуп турган болсо деле, башка адамдарды да кайрымдуулукка тарткым келди. Көп ойлонуп жатып ушул тайпаны ачууну чечтим. Мен буга өкүнбөйм. Көпчүлүктүн жашоого болгон кызыгуусун арттырыш, дени сак кээ бир адамдар чөгүп жүрүшөт. Алар бизге окшогондорду көрүп, өзүнө шыктанып алып, кайраттанса дейм. Bu hayotga yana ham qiziqishini orttirish, keyin sog'lom yurgan insonlarda tushkun kayfiyatda yurishadi. Илхамжан бул тайпаны ачканына 6 ай болду. Анын пандемия маалында ачканынын себеби ошол убакытта калк арасында айрым адамдардын депрессияга түшүп жүргөнү Илхамжанга таасирин тийгизди. Мына ушундай учурда каарманыбыз соц тармактар аркылуу болсо да жардам берүүгө шашты. Ага кошулгандар айланасындагылар менен мамиледе болуудан өздөрүн алып качышат. Тайпа башчысы катары Илхамжан аларды бири-бири менен байланышып, мамилешүүгө чакырып, бул аркылуу алардын жашоого болгон кызыгуусун ойгота алды. Ularga ma'nan va moddiy tomondan ruhini ko'tarish maqsadida Аларга моралдык жана материалдык жактан көмөк көрсөтүү максатында бир айда 1-2 жолу админдер тарабынан ар түрдүү белектерди, шириндиктерди жиберем. Алып баргандар алар менен сүйлөшүп, көңүлүн көтөрүп келгенге аракет кылышат. Бул тууралуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өздөрүнө көңүл бурулуп жатканын сезишет. Алар бири-бири менен байланышып туруусу үчүн WhatsApp группа ачып койдум. Алар бири-бири менен таанышты. Көпчүлүгү кыжаалат болуп тартынышат. Ошондой сезимдерди жок кылуу үчүн бул иштерди аткарып жатам. Кудайга шүгүр, умтулуу, алдыга жылуу болду. Bir-birini tanishdi, misol, bir-biriga qanday muloqot qilishni bilmaydi ba'zi birlari. Группасын жалпы жамаатына жана ушундай Илхамекеге ыраазычылык билдирем. Анткени ошол инсан мени ушул группага кошуп, ушул инсандардын катарында катарлаш болуп калышканыма себепчи болуп калган ошол инсан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Денсаулукта болуңуз, ар дайым бар болуңуз. Жана ошондой эле алыста жүргөн мекендештерибизге да терең ыраазычылык. Биздерди унутпастан ошол алыста иштеп жүргөн бираз болсо акчаңыздарды бөлүп, бизге көңүл бөлүп, кичине белиңиздерди тартылып койгонуңуздарга ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, баарыңыздарды жакшы көрөм. Жана ошондой эле келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Келе жаткан жыл баарыбызга жакшы жылдардан болсун. Кетип жаткан жыл кайгы мунун алып кеткен жылдардан бири болсун. Бар болуңуздар, баарыңыздарды жакшы көрөм. Илхамжанга жардам сурап кайрылгандардын бири Жаңыл Турдуканова. Анын небереси чоңоюп калгандыктан арабага муктаждык жаралды. Илхамжан админдер аркылуу Жаңыл эженин небересине майыптар арабасын жиберди. Бутун кое албайт, жыла албайт. Только ушул чайнап жейдирем, өзүм тосом. Ушул анайла сананы жасаттырдым, тосуш кыйын болду карыганда. Анау горшокко отургузабыз. Канча жашта? Ал 8 жаш болуп калды. 8 жаш болуп калды. Анан коляска элекпиз. Анау колясканы ошол сиңдимдин жанында кушуна берди жардамга. Ошол эже берди, мына балаң салып кыйналба деп. Ошону салып, ушинтип жүрөм, коляска элекмин. Жөлөк пул алам, өзүм караган боюнча да акча алам. Пампер, сүт деген болот экен, мына башка дары алабыз. Илхамжан Зулимов тарабынан ушундай инсандарга жардам сурап соц тармактардан кайрылуу жасаса, YouTube каналы аркылуу кайрымдуулук кимдерге берилгени отчет катары чагылдырылат. Булардын баарын Закиржан Ахматахунов өзү телефондон монтаждап YouTubeга жайгаштырат. Men максатым өзүмүзгө окшогон имканаты чекленген инсандарга
Мен өзүмө окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга үлгү болоюн деген ойдомун. Отуруп калсак деле колубуздан ушундай иштер келет. Сиздер да жашоо үчүн күрөшкүлө дегим келет. YouTube каналга ким чыгууну кааласа, админ акалерибиз видеого тартып алып келип беришет. Анан мен монтаждап жүктөйм. Masalan, shu imkoniyati cheklangan insonlarni kim videoga chiqishni xohlasa, shular akamlarning yordami bilan video qilib beradi, mana shu akalar. Men joylayman. Montajini bilan o'zim shug'ullanaman. Birodarlarimiz mana bugun 3-dekabr 2020-yil Бүгүнкү көрсөтүүбүз башкалардан айырмаланып, соц тармактар аркылуу жардамга шашкан инсандар тууралуу болуп жатат. Алардын жашоого болгон аракеттери өздөрүнө окшогондорго калктын көңүлүн бурдурууга аракет кылгандары мактоого татыктуу албетте. Алар бир жерден жылбай отуруп иштегендиктен журтташтарыбыз арасында демилге көтөрүп, алардын оорун жеңилдетип жаткан инсандар да бар. Мына ушундайлардан бири Данияр Токтакунов. Данияр мүмкүнчүлүгү чектелгендердин үйлөрүнө жардамдарды жеткерип берет. Алардын кандай муктаждыктары болсо колунан келишинче жардам берип келет. Ilhom aka sababli shu gruppaga kirib qoldik, qo'shildik, shu gruppada yuribmiz, Allohning roziligi uchun. Илхом аке себеп болуп, ушул группага кирип калдым. Ушул күнгө чейин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көңүлүн алып, колдон келишинче моралдык жана материалдык жардамдарды берип жатабыз. Аларга азык-түлүк, көмүр тараттык. 3-декабр мүмкүнчүлүгү чектелгендердин күнүнө да шириндиктер, дары-дармектер, акчалар бердик. Кичине болсо да газ, светке жардам болсун дедик. Көмүр таркаттык, көмүр yerdan yordam berdik. 3-dekabrga qarata invalidlar kuniga o kunga ham shu produktdan oz-moz pul berdik, dori-darmoni bor, sveti, gazi bor, shunga bir yordam bo'lsin degan maqsadda. Ilhamjon түзгөн Telegramдагы группанын мүчөлөрүнө жардамга муктаж инсандарга көмөк көрсөтүү максатын көздөгөндөр үчүн карта жана телефон номерлер экраныңызда көрсөтүлүп турат. Албетте буга кайдыгер карабайсыз деп үмүттөнөбүз. Сиздин айкөлдүгүңүз кимдир бирөөнүн үйүнө кубаныч алып кириши мүмкүн. Жашоого болгон ынтызарлыгы аркылуу өздөрүнө окшогон мүмкүнчүлүгү чектелгендерге үлгү болуп жаткан, жардам берип келаткан мекендештерибиз аябай көп. Алар майыптарга эле эмес, дени сак, бирок түшкө батып, депрессияга түшкөн кишилерге да руханий көмөк көрсөтүп келишет. Булар биздин кыргызстандыктар.